Саламатсыздар, урматтуу биздин кесиптештер, урматтуу YouTube каналдын катталуучулары. Биз мурунку видео сабагыбызда FreeCam программасы жөнүндө өткөнбүз. Ал программаны көпчүлүгүңүздөр колдоно баштадыңыздар жана көптөгөн кыйынчылыктарга туш болдуңуздар. Ошону биз ушул видео сабак аркылуу FreeCam программасыны толук кенен түшүндүрүп бергенге аракет кылам. Ал үчүн мына бул жерден Google-га кирип скачать FreeCam деп ал программаны көчүрүп алышыбыз керек. Бул программа бизге видео урокторду, видео сабактарды жасоодо жардам көрсөтөт. Бул биздин компьютерибизде болуп жаткан экранды запись кылып, үнүбүздү кошуп, видео сабак жасаганга жардам көрсөтөт. Официалдуу сайтына кирдик. Караңыз, башка сайтка кирип албаңыз, себеби Google издөө системасы бизге бир нече сайтты сунуштайт, бирок мына сиздерге жакын кылып көрсөтүп атам. FreeCam. Ушул официалдуу сайтына кирип, азыр киребиз сайтка. Көчүрүп алсаңыздар, программа эч кандай акча төлөбөй эле акысыз иштейт. Келиңиз, бул жерге өзүбүздүн электрондук поштабызды жазып, скачать бесплатно деген функцияны басабыз, бизге программа көчөт. Андан кийин мына караңыз, бул жерде кайсыл папкага көчүрүүнү суранып жатат. Биз болсо мына загрузки деген папканы тандап, сохранить. Программа 22 мегабайт, мына бат эле көчүп атат. Бул жерде программа көчкөндөн кийин установка кылуу керек. Азыр мен установканы да кылып, сиздерге көрсөтүп, видео сабакты даярдоого чейин ушул видеодо баарын түшүндүрүп кетем. Звуктун настройкасы, кээде үнүңүз жакшы чыкпай калышы мүмкүн, же болбосо шум пайда болсо, аны кантип жок кылса болот. Ошол суроолорго бүгүн видео сабак аркылуу сиздерге жооп бергенге аракет кылам. Мына программа көчтү. Эми бул жерден программаны установка кылабыз. Бул жерден зашито, не выполнить. Бул жерден мына программа көчкөн, эми аны установка кылабыз. Бул жерден установканы басабыз. Я принимаю условия. Запустить. Программа бат эле установка болду. Программа ачылганда ушундай функциясы чыгат. Башкы бет программасы өтө жөнөкөй. Эгер установка болгон болсо ийгиликтүү. Бул жерден сиздин рабочий столуңуздан программанын ярлыгы пайда болот. Келиңиз, бул программаны ачабыз. Караңыз, бул жерде 3 эле функция турат жогорку тарабында. Андан кийин болсо, келиңиз, функцияны киребиз. Бул жерде новый запись. Азыр биз запись кылып көрөбүз. Андан кийин программа кайсыл жерге видеолорду сактап жатат, же болбосо кайсыл жерге сакташ керек, ошону көрсөткөн. Мисалы, мына биз басканыбызда документ ачты. Демек, биз сактаган видео уроктор, биз запись кылган видео уроктор документы деген папкага сакталат. Андан кийин программа жөнүндө маалымат, андан кийин обновление. Бул жерден эгер жаңы программанын жаңы версиясы чыкса, бул жерден жаңы версиясына обновление кылып көчүрүп алсаңыз болот. Келиңиз, эми башкысы бул жерден новая записьти басуу керек. Новая записьти басканыбызда бизде мына запись кылуу полясы чыкты. Караңыздар, бул жерде ак жана
кара түстөгү запись кылуу полясы чыкты. Азыр ушул жерде эмнелер болсо баарынын программа запись кылат. Эми бул жерде микрофон кызыл сызылып турат. Бул дегени микрофон иштебей жатат деген түшүндүрөт. Аны микрофон жандыруу үчүн азыр менде наушник менен, компьютердун наушниги менен запись кылып жатам. Эми аны басканыбызда мына микрофондун сигналы чыкты. Демек микрофонубуз иштеп жатат. Андан кийин настройкасын көрүп кетели. Бул жерде караңыз, F9-ду бассаңыз, запись пауза болот. Сиз видеорок даярдап жатканыңызда кимдир бирөө чалып калса, F9-ду басып, телефонго жооп берип, кайрадан F9-ду басып, сабагыңызды улантсаңыз болот. Записти токтотуу такыр сабагыңызды, видео сабак даяр болгондо Escape клавиатурасын басабыз. Өзүбүздүн клавиатурада сол тарапта бурчта жайгашкан. F10 болсо записти отменить кылат. Мындайча айтканда токтотот. Андан кийин бул жерден громкосту жогорулатабыз. Үнүбүз жакшы угулушу үчүн микрофондун үнүбүздүн көрсөткүчү бул жерде чыгып турган. Андан кийин микрофон иштеп жатат, азыр үнүбүз чыгып атат бул жактан. Эми микрофондун настройкасына киребиз. Настройкасынан бул жерден далени басабыз. Караңыз, бул жерде микрофонду таап атат. Logitech USB деген ушул менин микрофонум. Эгер сизде эч кандай микрофон чыкпаса, демек сиздин компьютериңизда микрофон такыр жок. Же болбосо микрофондун драйвери установка болгон эмес дегенди түшүндүрөт. Эгер микрофонуңуз жок болсо, анда наушник менен жазганга аракет кылыңыз. Бирок наушник тагын бул жерден сөзсүз чыгыш керек. Устройство запистен. Андан кийин микрофонду мына караңыз, бул жерде микрофон гарнитур, наушниктин. Эгер настольный микрофон болсо муну тандайсыз. Эгер веб-камеранын жанындагы кичинекей устроенный микрофон болот, ноутбуктардын ичинде жайгашат. Аны дагы ушул жерден тандасаңыз болот. Андан кийин бул жерден эгер микрофонуңуз ушул көрсөткүчтөр кечкимисине кирбесе, анда бул жерди тандасаңыз болот. Андан кийин микрофонду бул жерден настройка кыласыз. Бул программа ушул сиздин үнүңүздүн орточо стандартын алып, сиздин үнүңүздү ушул бирдиктүү, бирдей катуу же акырын чыга турган кылбай, стандарттык абалга алып келип, запись кылганга аракет кылат. Бул жерде мына далени басат. Мисалы, биз микрофонду 1, 2, 3 деп текшербей, ушинтип бул текстти окуйбуз. Микрофон болсо, ушул тексттерди окуган үнүбүздү карап, өзүнү настройка кылат. Мына караңыз, бул жерде ваш микрофон настроен. Сиздин микрофонуңуз настройка болду, даяр. Эми караңыз, эми кайрадан бул жерге келебиз. Бул жерде кызыл начать новая запись экран деп ушул жерди бассак, караңыз, запись кетип жатат. Уже азыр биздин үнүбүз дагы экраныбызда болуп аткан бардык нерсе запись болуп жатат. Эми записти кайрадан токтотобуз. Караңыз, запись токтоду уже. Бул биздин биринчи экраныбызда болуп аткан бардык нерсе запись болуп. Көрдүңүз, бул биринчи биздин видео сабак. Бул жерден прямой YouTube'ка жүктөшүңүздү сунуштабайм. Бул жерден сохранить видео как деп туруп, видеону атын жазып, кааласаңыз видео деген папкага сохранить кылып алсаңыз болот. Имясын сөзсүз видео сабак эмне жөнүндө болсо, ошону жазып коюшуңуз керек. Андай болбосо, программа бул жерде запись экран деп датаны, саатты коюп коет автоматтык түрдө. Жана сиздин видеоңуздун аталышы запись экран болуп чыгып калат. YouTube'ка же башка жакка жөнөткөнүңүздө ошон үчүн сөзсүз файлдын атыны жазып коюшуңуз керек. Мен тест деп жазып коеюн. Мына тест түрүндө иштетип жатабыз. Эми программаны мына бул жерден күтүп
турабыз. Биздин биринчи видео сакталды. Эми караңыз, программаны кайрадан новый записти басабыз. Бул жерде сиз сабагыңызды даяр кылып, көптөгөн колдонуучулар айтып жатышат, мен программаны ачып атканда запись сакталып калып атат, мен слайдымды ачып аткан папкалар дагы чыгып калат, кантип мен слайд менен чогуу бирдей записти баштайм деген суроолор болот. Келиңиз, анда мына даяр сабак бул жерде. Эми ушул даяр сабакты биз запись кылып көрөбүз. Мына караңыз, бул жерден показать слайд. Эми ушул жерден мына азыр запись кетип элек, программа ачык турат. Сиздин слайд шоуңуздагы видео сабактын материалдан ачык турат. Эми бул жерден мына кааласаңыз полный экран кылып, бул жерден чоңойтуп, кичинертип, каалаган размериңизге койсоңуз болот. Бул жерден дагы полный экран десеңиз, анда полный экранды запись кылат. Эми бул жерде караңыз, запись кеткен жок. Биздин слайд шоу ачык турат. Запись кылуучу FreeCam программасы дагы ачык турат. Эми бул жерден записти басабыз. 3-2-1 болот. Запись биз сүйлөйбүз, сабактарыбызды өткөрөбүз, жана видео сабагыбызды токтотуп даяр болуп калат ошондо. Келиңиз, эми программаны ачканыңыз эчтеке көрүнбөйт. Бул жерде слайд шоу ачылган. Биздин FreeCam программабыз ачылган. Эми сабакты баштасак болот. Бул жерден начать новая записти басабыз. Бул жерден саламатсыңарбы балдар, бүгүнкү сабагыбыздын темасы квадраттык теңдемеге мисалдарды иштөө деп кийинки слайдка алып, бул жерден өзүбүздүн сабагыбызды түшүндүрүп, андан кийинки слайдка алып, бул жерден бааларды баарын түшүндүрүп кете беребиз. Жана акырында клавиатурадан Escape деп басканыбызда запись токтойт, жана биздин бул жерден саламатсыңарбы балдар, бүгүн көрдүңүзбү, бул жакта программаны ачканыбыз, слайд ачканыбыз эчтеке жок. Эми видео сабагыбызды бул жерден сохранить как кылабыз. Теманы жазып, мисалы тест 2 деп сактайбыз, жана өзүбүздүн YouTube каналга жүктөйбүз. YouTube каналга кантип жүктөө боюнча дагы биздин видео урокторубуз бар. Аны биздин каналга катталып көрсөңүз болот. Бул видео урок эгер размери кичинекей болсо, WhatsApp группага жөнөтсөңүз кетет. Эгер размери чоң болсо, WhatsApp аны чоң размердеги видеону жөнөтө албайт. YouTube'га жүктөп, ссылкасын окуучуларга жөнөтүп койсоңуз, каалаган убакта көрө алышат. Колдонуп көрүңүздөр, сунуштаңыздар, кемчилдиктер же суроолор болсо, ушул видеонун астына комментарийге жазсаңыздар, биз кийинки сабактарда түшүндүрүп кетебиз. Биздин каналга катталып, досторуңуз менен бөлүшүп, лайк басыңыз. Барыңыздарга чоң рахмат.